Могу жерде прокуратура турат. Жана эми таарды тартып койгон шамалды аш ичинен көрсөң айдана жанын өткөндө өтүп кетип атат. Ичинин баары бөтөлкө, шприц, кыскасы тамекинин алдыгы мусоркана да. Мындай системный же мэриңер билбейм, аны айлыкмет кылыш керек. Аны айлыкмет кылып туруп эле мэр алып келгиле да. Бишкектин кебетеси кетип, шаар эмес эле ат сарай болуп калды. Тротуар, аялдамалар, маршруткаларды айтпай эле коелу. Европаны кыялданбай калдык. Жок дегенде Алматыны ээрчиличи. Мына ушундай пикир менен Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Тотонов парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Ал вице-мэр мэрлер алмашкан эле болбосо, шаар үчүн жыйынтык болбой жаткандыгын айтат. Эске салсак, өткөн жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан кийин Бишкекте 7 мэр алмашты. 10 февралдан бери бул кызматта чүйдүн мурдагы губернатору Бактыбек Кудайбергенов отурат. Ал бүгүн 1-жарым-жылдыкта жасалган иштер боюнча журналисттерге маалымат берди. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн кызыктырган суроолордун бири муниципалитеттеги коррупция болду. Бишкектин Түгүлбай ата көчөсүн оңдоо иштери көптөн бери жүрүп жатат. Аталган жолду оңдоого тоскоол болуп жаткан сиздер көрүп жаткан Ала Тоо кафеси. Бир нече күн мурда Бишкек шаардык мэриясынын кызматкери дал ушул кафе ээсинен $9.000 көлөмүндө пара алды деп кармалган. УКМКдан билдиришкендей, кармалгандар бул ишке вице-мэр Азамат Сагындык уулунун тиешеси бар экендигин айтышкан. Каршы көрсөтмөгө ылайык кала башчысынын орун басары кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. У меня нету никакой информации, что Азамат Сагындыкулов получил какие-то деньги, взятку какую-то. Там, наверное, следствие разберется. Насколько я знаю, сегодня речь идет о том, что женщина дала показания на нашего вице-мэра. Я думаю, вопрос решится положительно, потому что это вице-мэр, работник, я еще раз говорю, довольно грамотный, свою работу очень хорошо знает. К нему у меня никаких претензий нет по работе. Бул шаар жетекчилигинин өкүлдөрү коррупцияга шектелип кармалган жалгыз факт эмес. Соңку учурларды эле алып карай турган болсок, Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасында коррупциялык схема түзгөн деген шек менен мурдагы вице-мэр Мирлан Амантуаров кармалып, мамлекетке 25 миллион сом которгондон кийин ага карата козголгон кылмыш иши токтотулган. Экс-мэр Азиз Сурахматов болсо мамлекетке 150 миллион сом төлөгөн соң чет жакка чыкпоо талабы менен эркиндикке чыккан. Бишкектин Октябрь районунун акими Константин Куценко да коррупцияга шектелип кармалган. Мындай көрүнүштөргө байланыштуу Бактыбек Кудайбергенов төмөнкүлөргө токтолду. Я думаю, то, что до этого кого-то задерживали, я не хочу комментировать, потому что я их не знаю. Я с ними не работал. Вот я работал с Азаматом, Сагындыкулу, я про него сейчас такого говорить. Кечээ Жогорку Кеңештин жыйынында вице-мэр Максатбек Садыкулов жаңы шайланып келген депутаттардан коомдук транспортка жол кире акысын жогорулатуу маселесин биринчи отурумда карап берүүнү мэрия өтүнгөнүн айткан. Мэриянын сунушу боюнча маршруттук унааларга жол кире акысын 15 сомго чейин, ал эми автобус, троллейбустарга 11 сомго чейин чыгаруу сунушталган. Бул боюнча оюн билдирген Кудайбергенов чечимди шаар депутаттары чыгара турганын айтты. То есть мэрия берет на себя ответственность за повышение тарифа или нет? Или вы все-таки перекладываете ответственность на менеджера? Здесь нету перекладывания. Здесь у нас есть, например, вице-мэр, который отвечает за транспорт, да? Он детально изучил, Сегодня они, и не он, команда считает, что вот эти 15 сомов, это не законники, они не депутаты. Они считают, что вот этот тариф, в принципе, можно будет поднять за 10 лет на 2 сома или на 3 сома. Есть такое предложение. А то, что он или я, еще раз, мы не имеем права сейчас диктовать маршрутникам или БГК, вот поставьте такую цену. Баса Кудайбергенов транспорттук коллапс учурунда ал маршрут айдоочулар менен жолукканын, бирок алар кепке келишпегенин айтты. Ошондой эле алдыңкы күндөрү өтө турган мэрди шайлоого өз талапкерлигин кое турганын билдирди. У меня нет никакой уверенности, что я останусь, не останусь, потому что я такой чиновник. Меня попросили поработать, вы знаете, после
конкретных случаев, которые до этого пришел молодой человек, там какие-то вопросы были. Я работал совсем на другой системе. Кудайбергенов Бишкек шаарына мэр кылып, аны министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов дайындаганын айтып, бирок жакында өтө турган шайлоого байланыштуу президент менен сүйлөшүп алды деген кептер жалган дейт. То, что я могу или хочу договориться с президентом, это нереально, понимаете, потому что к нему у меня нет такого доступа, приходите, сказать, меня оставьте или уберите, да? Есть у нас БГК. Вот еще раз я могу обратиться к горожанам. БГК избирают мы с вами, я в том числе. Мындан тышкары Кудайбергенов шаар бюджети, сатылып алынып жаткан автобустар, жашылдандыруу жана суугат, курулуштар, экология, жылытуу мезгилине даярдык боюнча маселелерге да токтолду.